Жақынырақ келіңіздер. Суроо талаптарыңыздар болса, проблемаларыңыздар болса айтыңыздар, уғайын. Эми Кудайга шүгүр, суроо талаптын баары тең, элдин күткөн үмүтүнүн баары тең акырындап ордуна келип баары жылыш болуп келатат. Илгерки ушу 7 дубандын чыккан мыктыгер акылман адамдарыбыздын илгерки үмүттөрүнүн баары тең мынакей азыр ишке ашып акырындап келатат. Мунуга чоң рахмат. Ар дайым ушундай эле элиңиз менен, жериңиз менен, ушул элибиздин камкордугу үчүн кылып аткан кызматыңыздын үзүрүн көрүп, ушул ар дайым жакшылыктын үстүндө болуп, сизге узак өмүр, бекем ден соолук, күчүңүзгө күч, кубатыңызга кубат кошуп, түгөнгө рызкы берип, Кудай таалам колдоп, кыдыр жолдоп, ар дайым жакшылык үстүндө болуп, батабыз тийип, ар жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиз, ишиңиздерге ийгилик. Баарыбыз эл журт ушу сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз болгондо эле ушул моментке келдик. Ушул тегеректе, ушул жерде айтыңыз. Sizlerge çok rahmat. Sizlerge benim eliniz, önünüz, ösüyorlar. Ondan gençoğlunuzlar için olmuş, elçiniz nasıllarınızlar. Yani Kurultayda daçasıga bir gelip gidenlerinizle biz ne kütüp otarız. Daçasıdan bulasın mı? O, daçasıdan. Ben şu size yolluğup, elimden getirip oyunda. Aytayın da gelin öyle. Daçasıga bir bizim diyor. Boş olun diyor. Biz ne sizi kütüp otarız. Teşekkür ederim. Barıp ketem ben. Men Tihakı. Degen жоқ эле дегенде бир алтын мели бар. Мектеп садыга эч нерсе жок. Достук айыл кайерде эле? Bu жерде. Метр. Bu Улдый жагында. Эч нерсеси жок. Мектеп садык. Балдарыбыз ар кайсы жактарга барып келет. Болду, неме кылгачы? Кайбек шаарга кирди да бияга, шаарга кирди. Достук айылында мектеп жок. Кандай мектеп? Азыр биз деген акыркы 12 мектеп Саудовский фонд менен анан сиз берген 20 мектепти да белгилебедиңер. Ошолорду жаңы конуштарга таратып атабыз. Сиз жанагы сүйлөшкөн. Жок, достук айылында мектеп жок деп атасыз. Мектеп Жок, жок. мектеп бияка келишет да, бияка келип окуйсуңар да. 54 мектепке каттап Канча айырмасы? Аралыгы. Башка айыл бар. Кара аралыгы канча? Аралыгы бир 5. Канча түтүн жашайсыңар достук айылында? Бизде 1200 түтүн жашайт. 1200 кийинген айыл экен да. Ооба, Срочно давайте мектеп кылыңар. Алар эмеге күйдү жанагы. Ким? Гострой. Жактан. Давай, срочно 1200 айыл түтүн жашаган айыл бул өтө чоң айыл. О, жаңы жылдан баштагыла. Эгерде бюджеттен бөлүнбөй калса, мен стахлоктон бөлүп берейин. Çok жакшы мектеп салдым. Мен ыраазычылык билдирейин дедим эмеске. Мен жана 100 000 сом проект боюнча өзүм 2-чи группада инвалидмин. Могу Первомайский район боюнча 203-чү да. Ошондо мен өзүм ошо жана проектиге катышып 100 000 алып, өзүм машина оңдойм. Ошо элдин баарына келип мен жака келбей койдуңуз. Меникине келип мен иштегенде машина оңдойм. Ошо 203-чү БМТ бөлмө. Бөлмөдө, жакшы. Кудай буюрса бир күнү барып кетебиз. Жакшы. Пайда таап атасызбы? Жакшы, рахмат. Айына канча пайда таап атасыз? Мен Болжол. мурунку караганда бир 60-70 миң таап атабыз. 60 миң, 70 миң. А мурда сиз 7 миң сом эле пособие алчусуз, э? Азыр жакшы. Азыр болсо бизнес ачып алып 60 миң таап атасыз. Onu ise ben barıp keteyim. Мен 25-30 жылдан бери ушул жерде жашайм. Анан Ош базары бияка келип атат. Азыр жооп берем сизге дагы. Ош базары бияка келип Келиңиз бери. Жылдыр тетиги аксакал. Ош базары бияка келип атат. Ушу биздин жителдерге ошо место алса болотпу? Боло берет. Жетет, барыңарга жетет. Келиңиз, бер келиңиз. Ben seni açıp eteyim. Свет өчүп атат, Садыр Нуркожоев. Бер келиңиз. Эмне жете албайлы? Кыйкырбай эле жооп берейин. Электроэнергиясы, эгерде биз азыр 5 жылдын ичинде ушул иштердин баарын жасап алганда, сиз азыр свети жок, илгерки 19-кылымда отурмаксыз. Отурмаксыз ошол жылда. Анткени мына бүт жанагы баягы 50-60-70 жылдардагы курулган Токтогул кесинен баштап Күрүпсай башка бүт бар бир ремонт болгон эмес. Бир ремонт болгон эмес, 50 жыл 24 saat boyu günü tünü de işlep durgan. Men gelgende katastrofический avalga gelip kalgan eken. Anan kokuy koy günü tünü de işteyli dep durup 4 жылдын içinde büt жаңылап büttük muna hazır. Bir ele Toktogul kesinden 4 agregatın жаңылаганdan 240 megawatt üstüne koşuldu. Muna hazır даже свет менен oturganыңыз ошонун эмеси. Күрүпсайды коштук, жана башка кылып отуруп. Анан жаңы бир 28 кес ишке киргиздик.
эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага свет деп коюп эле отура берген. А эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электроэнергия талап кылган болсо биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым. 28-жылдары биз кризистен чыгабыз. Анткени уже салынып аткан 100ге жакын ГЭСтерибиз күндөн, шамалдан салып атабыз. Мына күндөн 15 декабрда Кудай буйрса биринчи Кыргызстан тарыхында 120 мегаваттык күндөн электроэнергияны балыкчыда ачабыз. Аны беребиз. Кара кечеге ГЭС салып атабыз, ТЭС салып атабыз. То есть ТЭС мына могу Бишкектегидей ТЭС. Кара кечеге салып атабыз 1200 мегаватт. Мына ошол 28-жылы бүткөндөн кийин 28-29-жылкы кыштарга эчтеке светиңер өчпөй ограничение жок беребиз. Биз импорт албай калабыз сырттан. Мына азыр 3 сомдон ашыгыраак сомго алып келип туруп импортту биз Казакстан, Өзбекстан, Россиядан, Түркмөнстандан элге 1 сом 37 тыйындан берип атабыз. 3 сом 50 тыйындан ала албайсыңар да силер. Туурабы? Ортодогу айырманы мамлекет төлөп атабыз биз. Кой жабалы деп субсидировать этип берип атабыз. Ал айырма мурдатан баштап эле мага чейин эле 30 жылдан бери чогулуп келген. Чогулуп келгенде Неска компаниясына 137 миллиард сом болуп топтолуп калган мен келгенде 20-жылы. Азыр бүт жаап отуруп мына болгону 25 миллиард сом калды. Мына ушундайдын улам импортты азайтып өзүбүздөн чыгарып отуруп мына ушунун баарын жаап келатабыз. Эмдиги жылы Неска 1 тыйыны карызы калбайт, тескерисинче 27-тен баштап кирешеге кире баштайт. Түшүндүңүз э? Эми ушунча 30 жыл чыдагандан кийин 35 жыл чыдадыңар да, эми 5 жылды кошкондо акыртып. 1-2 жыл чыдап койгула эми мына. Биз жөн жаккан жокпуз свет боюнча. Анткени свет бул энергетика, бул мамлекеттин, элдин жашоосу. Тиричилик берген, заводдорду, фабрикаларды иштеткен, экономика, өндүрүштү иштеткен бул энергетика. Эң биринчи немебиз, ишибиз энергетика боюнча биз ушунун бардыгын кылып атабыз. Камбарата бир мына башталып атат. Ал 7-8 жылда бүтөт буюрса. 1,5 миллиард доллар алдык. Дагы 1,5 миллиард, 2 миллиардтай акча керек, бирок аны да табабыз. Бирок өзүнү менен өзү актайт. Жана кыйкырып атпайбы? Окуй, тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз аны. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да. Китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындайын 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбарата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүп уш жерде үтөп жаткансыңар. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 мощность кылат, а бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200-дү күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс еще 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15 декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1 декабрдан баштап энергия бере баштайт ушу мына. Бул технология. Анан ошон үчүн баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-да. Тыптынч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Не кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан.
экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычагдарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычагдар. Ошону туура түшүнөлү, балдарга, жаштарга айткыла. Малыгестердин пайдасы тийип атабы? Эмнени? Малыгестер бүтүп атпайбы азыр? Малыгестердин кесепетине мына сиз свет менен отурасыз да, анча-мынча ограничение болсо дагы ошолордун кесепетине. Мен айтып атпайм, эгерде 28 ГЭС салбай койсок, 400 канча мегаваттыкты общий болду, 400 мегаватт акыркы 5 жылда, мына 3 жылда дейинчи. Эгерде анын баарын салбай койсок, анда азыр светиңиз жок отурмаксыз кыштын күнү. Анда да ограничение да эмес, биз өчүрүп эле салмакпыз. Жок болду деп эле мисалы. Бирок дагы бир нерсени унутпашыңар керек да. Мисалы азыр импорт алып келип без ограничений бере берсек боло берет. Сиз колдоно бересиз, ütүгүңүздү саясыз, жылуулугуңузду саясыз, светиңизди таң атканча күйгүзүп кое бересиз. Бирок жанагы ортодогу айырма 1 сом 37 тиынден алып атпайсызбы сиз? А биз 3 сом 37 тиынден алып келип атабыз. Эми себестоимость менен берип атат да колшун өлкөлөрдө, бизге бербейт да 1 сом 37 тиынден. Ортосундагы баягы чоң айырма мамлекеттин мойнуна минип атат. Ал деле силердин өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдөн кете турган акча, элдин акчасы ал деле. Бюджеттен төлөйбүз, мен чөнтөгүмөн төлөп бере албайм да. Бюджеттен алабыз. Ошону экономить этели деп атабыз. Импорт тазайталы, баягыны кичине үнөмдөп колдонолу дагы 25 миллиард калган акчасынан кутулалы Несканын деп, энергетиктердин карызынан кутулалы. Мына 5 жылда кутулдук биз энергетикten. 6 жылда десем болот да. 6 жылда мына 26-жылы толук кутулабыз. Болбосо алар банкрот болуп калган, уже катастрофа болуп кала турган мезгилде мен келгенмин 20-жылы. Мен көрүп туруп ош жерден илавия жаздаганмын. Андан бери мына чыгып келатабыз. Эптеп. Эми Садым Нуркожоевич, сиздерге мээлибиздин ушкатуучуларынын атынан бата берип коелу. Бул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жел көгөрөт дейт, жер көгөрөт дейт. Кудай Таалам сизге ушундай бир рызкыны берип койду, мүмкүнчүлүктү берип койду. Элдин үмүтү, тилегинин баарын Кудайым буйрса аткарылып келатат. Амин. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, кетпес рызкы берсин, күч кубат бактаалай берсин. Ар дайым элиңиз менен бирге жашооңуз уланып, ар дайым жакшылыктын үстүндө ишиңизге ийгилик болуп, Кудайым колдоп, Кыдыр жолдоп, жакшылыктын үстүндө болуңуз. Кыдырдын батасы тийсин, элиңиздин бата тийсин, Кудайдын кулагында болуп, жолуңуз ачылып, ак жолуңуз ачылсын. Ар дайым ушу Кудайдын колдоосунда жүрүңүз, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болуңуз. Кудайым сактасын. Жакшылыктын үстүндө, жакшынакай маанайда элибиз агарып көгөрүп, ушундай тынччылык заманда кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Ушул жерден мэрибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Абдан сонун иштерди жасап атат. Абдан кыйналса дагы күн түндө иштеп атат. Айбек инибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Сиздерге ак жол, Кудайым колдосун. Батаңыздан Кудайга болуңуз. Түбөлүк президент болуңуз.